Урматтуу билермандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны ислам дининде негизинен эки этапка бөлүнөт. Биринчиси бул Мекке шаарындагы жашоосу, экинчиси Медина шаарындагы жашоосу. Ислам изилдөөчүлөрү ушул эки этапты, айрыкча Меккедеги доорун пайгамбарыбыздын ишмердүүлүгүнө көбүрөөк байланыштырышат. Сиздерге суроо. Эки этап, эки доордун, Мекке доору менен Медина доорунун негизги айырмачылыгы эмнеде? Кетти минута. Санакта эмеси, хижра жылы 622 көчкөн ал жака. Ошондон кийин жыл санак, мусулмандын жыл санагы келип чыккан, Меккеден Мединага көчкөндөн кийин. Жаңы жыл санага чейин башка бир жыл санак колдонуш мүмкүн алар. Баягы тил эмес, баягы кайсы убакта Меккени бошотуп турган. Ишмердүүлүк доору дейт, берки жемиштүү доор болот ошону Медина. Медина учурунда ишти аткарды, кийин ошонун үзүрүн көрдү дегени Мединага өтүп туруп. Баягы Медина чоң өзгөрүү болду мына жерде. Мекке шаарында календарда болбой, анан тек барганда дагы башкача эмелерди көрүп атат. Медина шаарынан колдоп көрүп. Медина шаарынан чоң эмес. Ошо хижра жылы жакшы эме болуп атат да 622-жылы. Бирок экөөнүн айырмачылыгы. Айырмачылыгы жылында болушу мүмкүн балким. Хижри жылда болушу. Да, ошо Пайгамбарыбыз канча 40 жаштан кийин билген? 40 жаштан кийин билген, 571-жылы төрөлгөн. Ошо айтам, баягы Мединада ошону жылы эле калган. Чоңгон. А наракта пайгамбардын билип анан жок, пайгамбардын Меккеден жылдан ашык жашаган, Меккеде жашаган, кадимкиде пайгамбар жашаган. Канча бир жашында андан кийин өткөн. Хижри календардан башка дурус вариант чыкпады. Ким? Арге мырза. Өзүн жооп берген аракет кылайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага көчкөндө 622-жыл деп коет, христиан Григориан календарына байланыштырсак. Ошол жылдан кийин хижра жыл деп аталган, ага чейин алар башка бир жыл санакты пайдаланса, андан кийин хижри мусулман жыл санагын Мединадан баштап пайдаланыш мүмкүн. Мен ишмердүүлүгүн назарга тутуп айттым. Ишмердүүлүгүнө сиз хижри жылдарды ушул негизги ишмердүүлүгүнө байланыштуу деп эсептейсизби? Туура бул деле бир элемент катары көрсөк болот, бирок негизги Мекке доору, Медина доору деп эмнеге бөлүнүп айтылып жүрөт? Куранда деле бул аят Меккеде түшкөн, бул аят Мединада түшкөн деп бөлүнүп айтылат да. Бул жерде эмне өзгөчөлүк бар дедим. Демек бул сиздин жообуңуз хижри жылынын башталышы деп атасыз. Мен жоопту кабыл алдым. Туура жооп. Өзүм жооп берүүдөн мурун ордого таштагым келип атат. Бакыт мырза, сиздин оюңуз кандай? Негизги пайгамбарчылык, Аллахтын элчиси адамдарды туура жолго баштоо үчүн туура жолду түшүндүрүп, Алладан келген аяттарды бардыгын элдерге жеткирип, туура жолду көрсөтүү үчүн келген. Пайгамбарыбыздын Мекке доорунда биринчи бардыгы бутпарастар болуп, башка нерселерге сыйынып, буттарга сыйынып кеткен, тек акыйдабый, тек Алланы таанытуу, Алланын жолуна чакырып гана жүргөн 13 жылдык ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, бир Алладан башка кудай жок, анын элчиси менмин деп пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүн тааныткан. Анан Мадинага көчкөндөн кийин шарият өкүмдөрү түшө баштаган, орозо, зекет жана башка өкүмдөр түшүп баштаган. Ушул негизи ушул басым ушул. Рахмат. Теле көрүүчү актив дизайндын айта турган жоо ушул болчу. Демек Меккеде бул Алланын жалгыздыгына чакыруу менен алек болгон болсо, Мединада эрежелер түшө баштаган, мыйзамдар менен иштей баштаган. Урматтуу Арген мырза, негиз өзгөчөлүк мына ушул жерде болчу. Аттың, бирок айла жок, чындыкты моюнга алыш керек. Эсеп 3-1.